Биз экөөбүз. Автор Жалгызым Назик. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. 3 күн, 5 күн, акыры арадан бир жума өттү. Армандан дайын жок, телефону өчүк, окуусунда да жок. Айгеримдин өңү саргарып бир жумадан бери жатат. Бөлмөсүнө баш баккан апасы кызынын жанына келди. Болду кызым, жүрү тамак ич. Ичпеймин. Өжөрлүк да эркеликтин да чеги болот. Бул өжөрлүк да эркелик да эмес, мама. Анан эмне? Сен түшүнбөйсүң. Ушул убакта телефонуна чалуу келди. Караса Армандын сүрөтү менен берекем деген жазуу. Кыз аптыгып кетти. Арман, Айгеш кандайсың? Ар дайым үнү кубанычтуу чыгып эркелетип сүйлөгөн жигит негедир сус сүйлөдү. Жакшымын, сенчи? Кезигели сейилбактамын. Баратамын. Мына, алыста селкинчекте Арман отурат. Башын жерге салып, жүрөгү дүкүлдөп алды кыздын. Кудум көрүшпөгөн бир жума бүтүн өмүр сезилип сагынып кетти. Ооба, сагыныптыр. Жада калса алыстан үңкүйгөн караанын көрүүнү сагыныптыр. Өзүн карай алып учуп чуркап келе жаткан кызды көрдү. Ар дайым ушинтип көрүшкөндө кучак жайып өзү да утурлай басып, жетип келгенде жерден так көтөрө айландырып жиберчү. Бул жолу анта алган жок. Ордунда гана селейип катып турду. Жетип келип буттарынын учуна тура калып, мойнуна асылган кыз көккө отурду. Эми дем алсам болот, деди кулагына шыбырап. Арманды кое берген кыз терең дем алып жатты. Жашоо кандай кооз сенин жаныңда? Өзүн жалжылдап карап турган каректерге чыдай албай башын тартып алды жигит. Арман, жакшыбы баары? Жумшак апакай колдору менен кайра жүзүн сылады. Ооба. Күңк эте жооп берип ары карай басты. Анткени бул кыздын мээримине, көздөрүнө, өзүнүн үстүнө үйрүлө түшүп жасаган камкордугуна туруштук бере алчу да эмес. Апаң жакшыбы? Кыз созулган колдорун акырын тартып алды. Айгерим, баары жакшы. Эмне мени урушпай жатасың? Бир жумадан бери дайының жок деп неге чыр салбай жатасың? Ооба, Арман ушинтет деп күткөн эле кызды. Ал болсо кайра жалооруп тиктеп, каректери күйүп турат. Эмнеге урушамын? Демек себеби бар да. Селкинчекке отура күүлөнүп баштады кыз. Арман чыдай албады. Дери басып адатынча көздөрүн жума күүлөнүп жаткан кызды токтотту. Айгерим, биз сүйлөшүп алуубуз керек. Бакырайган көздөрүн ирмеп, жооп күтүп турган кызды тиктеп турду. Жок, кандай оор мүнөттөр. Кантип эле ушундай болсун? Ушул жанды кантип кыялат? Бул жалган болуп калсынчы? Армандын көздөрү кызарып жашка толуп чыкты. Айгерим болсо ошол калыбында жазбай, өрттөп ийчү тунук түпсүз көздөрү өзүн суроолуу карап турат. Биз бирге болбойбуз. Ушул сөздү айтты да ары карап басып кетти. Бир канча убакыт өттү. Эч кандай үн сөз жок, тып-тынч. Арман артына бурула берип, кыздын бир аз жылмайып, бирок ошол эле убакта көздөрүнөн жаштары салаалап агып жатканын көрдү. Чыдай албады. Айгерим, тамаша дечи Арман, суранам. Жок, чын Айгеша, бул экөөбүзгө тең жакшы. Себебин билбей эле койчу, бирок ишен, ушинтсек бизге жеңил болот. Мен муну менен бир жума күрөштүм, башка жолубуз жок, мен эртең кетип жатамын. Кош бол. Арман басып кетти. Артына кылчайып карагысы келбеди, коркту. Айгеримдин көздөрүн кароодон, анын ыйлаганын көргөндөн коркту. Азыр бир кылчайса болду, бүттү, кайра калып кетиши мүмкүн. Анан Айгеримге баарын айтууга туура келет. Жок, ал муну көтөрө албайт. Анын жүрөгү назик. Арман айтпайм деп чечкен. Өзүнө окшоп өмүр бою анын жүрөгү да жаралуу болушун каалабады. Мени болсо унутат, бат эле унутат деп чечти. Айгерим канча отурду белгисиз, бир убакта гана үйүнө жөнөдү. Келип эле апасынын болгон дарысын алып чыгып, уучтап ичип алды. Бүттү, деди ыйлап жатып. Жумуштан кеч келген айым кызынын бөлмөсүнө кире, чачылган дарылардын сыртын көрө чуркап кирип, кызын бери кылды. Оозунан ак көөктөр чыгып, денеси болор болбос титиреп жатыптыр. Айгерим, апасынын чыңырыгынан кичине балдары менен күйөөсү чуркап келишти. Эмне болуп жатасыңар? Алым, көтөр, ооруканага кеттик. Кичине балдарым бала кароочуга таштап, Айгеримди ооруканага алып жөнөштү. Бөлмөдөгү чачылган дарылардын идиштерин сумкасына салып жатып, кызынын телефонун да алып алды. Бөлмөсүндө кийимдерин сумкага даярдап жаткан Армандын телефонуна чалуу келди.
Жат номер. Айгерим чалып жаткан чыгар деп албай койду. Чырылдап акыры чарчады көрүнөт, басылып калды да билдирүү келип түштү. Арман, Айгерим ооруканада деген билдирүү. Арман ооруканага жетип келгенде кызды ичкери алып кирип кетишкен экен. Коридордо ыйлап жаткан апасы жанында атасы турат. Арманды көрө коюп алым жанына келди. Сен бала, эгер кызым тирүү калбаса жашоодон үмүтүңдү үз. Айгеримдин атасы өзү токтоо, сабырдуу киши эле. Ызылдап ооруканада жаңжал чыгаргысы келбей ары басып кетти. Арман айымды тиктеди. Ыйлап жатат. Жаштуу көздөрү кудум Айгеримдикиндей. Бакырайган сулуу көздөр. Ушул аял менин апамбы? Мени ушул төрөдү беле? Деген ой мээсин жарып жөн гана тиктеп турду. Кыйла убакыттан соң ичкериден чыккан дарыгер. Баары жакшы, жууп тазалап алдык дарыны. Болгону кан басымы төмөндөп кеткен. Жандандыруу бөлүмүндө болот, өзүнө келе элек. Кирип көрсөм болобу? Айым жалдырап жиберди. Жок, абалы туруктуу. Өзүнө келип палатага алганда көрөсүңөр. Жашы өтүп кыйлага барып калган көз айнекчен дарыгер Арманды бир карап алды да башын чайкап сүйлөп баратты. Эмне деген жорук? Буларда кайсы көйгөй десең, жапжаш болуп өмүрүнө кол салып, эс сүйүүңөр менен. Айым менен Арман оорукананын алдындагы отургучта отурушту. Кызымдын мындай жоругу жок болчу. Кызым үчүн силерге макул болгонго аргасызмын, деди айым. Дагы эле текебер үн менен. Ыраазымын деңизчи. Арман да бул ирет какшык аралаш сүйлөдү. Ооба, кызым эс акылын жоготуп сүйүп калган сени. А эгер жанына бир нерсе болсо мен эмне кыламын? Атасына кантип жооп беремин? Кызым мен үчүн кымбат. Я де. Арман карманып тура албады. Могул аял бир убактары өзүн таштап кеткен. Бул таш боор аял эми маңдайына отуруп алып, кызым мага кымбат деп жатабы? Сен үчүн ушул кызың эле кымбатпы? Эмне деп жатасың сен? Суранов айым, мындан 24 жыл мурун төрөтканага таштай качкан балаң эсиңдеби? Айымдын көздөрү чоңоюп кетти. Эмне дейт? Балам таштап кеткенсиң дейби? Бул кайдан билет? Сен кайдагын айтпачы. Мен? Ооба, ошол таштай качкан балаң мына мен боломун. Ордунан тура калган Арман көкүрөгүн ургулап жиберди. Апа, билесиңби, бул сөздү айтууну канчалык каалашымды. Мен өзүмдүн бакма экенимди билгенимден бери сени издейм. Жүрөгүм менен сени сезгим келет эле. Сени сагынып жашадым. Жада калса, сен таштай салып кеткенде багып чоңойткон аялды да апа деп эдим. Мен ошол сөздү өз апама, мени төрөгөн аялга айтам деп сактагам. Алгач сени күнөөлөп таштап кеткен десем, чоңоюп сени актап алдым. Балким таштоого мажбур болгондур. Башка айласы калбагандыр деп сени аяп кетчүмүн. Мени издеп жаткандыр, менсиз кыйналгандыр дечүмүн. Сен үчүн ыйлачумун. А сенчи? Сен мени таштап, өз турмушуңду жолго коюп, бейкапа ар күн кечирип жүргөн турбайсыңбы? Буга деле макул, мен капа болбодум. Анткени жашоого мени кайтарып, туура жашоону, жада калса туура дем алууну үйрөткөн адамга кезиктим эле. Бирок неге? Неге сен Айгеримдин апасы болуп калдың, айтчы? Сендей таш боор аялдын кызында ушунчо мээрим кайдан? Мен күнөөлүү бекем анын азыр ушул абалда жатканына. Жок, сен күнөөлүүсүң, уктуңбу, сен? Арман кыйкырып да ыйлап да жатты. Көкүрөгүндөгү жылдар бою жыйналган ызасы бүт азыр төгүлүп жаткандай. Бүт үмүтү, тилеги баары жерде чачылып жатат. Өзүнүн таалайсыз экенине, тагдырынын тайкылыгына дагы бир жолу ынанды. Ыза болду. Чуркап баратты. Ошол Сейилбакка. Айым бир ооз сөз сүйлөөгө эмес, куюлуп жаткан жаштарын аарчууга чамасы келбей отурат. Унуттум деген эле өзүнө. Чын эле унутулуп кеткен экен. Качып эстебей жашады эле го. Тагдырдын жазганынан эч кайда качып кутула албайт экенбиз го. Жамгыр себелеп жаап жатты. Арман чалкасынан жатты. Ушул азыр жамгырдын көнөктөп төгүп салуусун ушунчалык тиледи. Жок, өчөшкөнсүп майда гана тамчылар. Оозун ачып аптыгып кетти. Дем жетпей бараткандай. Сууга жетпей калган балык сымал улам оозун ачып жамгырдын муздак тамган тамчыларын жутуп коет. Сейилбакты жаңырта кыйкырып алды. Арман баш алып кетти. Бир тоголок кат таштабай, эки ооз сөз айтпай кетти. Анткени ушуну туура көрдү. Айтканда деле эмне өзгөрмөк?
кыздын дүйнөсүн ураткан эле калат. Жаңы шаар, жаңы жашоо, мүнөзү кайра түнт тартып мурунку абалына түштү. Эч ким менен сүйлөшпөйт, сырдашпайт. Болгон ою менен убактысы окуу, анан жумушунда. Окшош күндөр менен мезгилдер алмашып, убакыт жылып жатты. Ошондой күндөрдүн биринде илимий бир конференциядан Баян менен таанышкан. Эмнегедир жүрөгүнө жакын алып тартылды. Балким Айгеримге окшош кандайдыр бир сапаттары болгон үчүн болсо керек. Адам менен жан дүйнөгө чейин кирип сүйлөшө алганы, анан бейпилдик, тынчтык тартуулай алганы менен өзгөчө көрүнгөндүр. Балким кесиби психолог болгонго ал ушундай жандыр. Деги ким билсин, Арман ал кыз менен сааттап сүйлөшө эле. Кызыгы, сүйлөшүп болгондон соң кадимкидей жеңил болуп, айланага көз жүгүртүп кайрадан жашоону сүйө баштайт. Адам бирөө менен сырдашып сүйлөшсө, ушундай жеңилдейби, же муну жалгыз Баяндан гана көрө алдыбы? Мурун эч кимге сүйлөбөгөн Арманга бул белгисиз. Баянга баарын төкпөй айтып бере алат. Жана ошол эле учурда андан колдоо да күтө алат. Мүмкүн Арманга ушундай адам керек болгондур. Жашоосун башка нукка буруп, көз карашын өзгөртө алган. Арман экинчи ирет төрөлгөндөй болду. Баарын унутуп жашоо баштады. Анткени менен Айгерим анын жүрөгүнө кирип жашап алып, каны менен тамырларын айланып, керек болсо клеткаларына чейин сиңип кетиптир. Чыгарууга болбоду. Эсинде бир жолу Баяндан сураганы. Баян, айтсаң, мени гипнозго салып мээмдеги эскерүүлөрдү өчүрө аласыңбы? Тентексиң, деп каткыра күлгөн кыз. Сен өзүң муну каалабайсың, Арман. Мен эмес эң күчтүү психолог келип гипнозго салса да бул нерселериңди өчүрө албайт. Анткени сен мына бул жерден кое беребейсиң. Баян Армандын жүрөк тушун колу менен кармады. Тилиң менен айтып, балким акылың менен каалап жаткандырсың. Бирок жан дүйнөң, жүрөгүң ага жол койбойт. Арман баш чайкады. Демек менин жолум жок экен да. Арман, сен эгер унутууну каалаганыңда тиги чөнтөгүңө салып жүргөн сүрөттү ыргытуудан баштайт элең. Арман башка сөз айтпады. Жөн гана маңдайында күлүп турган жубайына карап отурду. Эч кимде жок ай көлдүк жубайында жашайт. Дагы кандай атоого болот? Чөнтөгүнө бөтөн аялдын сүрөтүн салып, өзүнө таандык күйөөсүнүн жүрөгүндө башка бирөөнүн жашап жатканын билип деле унчукпаса. Кээде Арман Айгеримди сагынганын ачык эле айтып салчу. Аны сагынганда эч жерге батпай, мына отурган дүйнө буга тардык кыла туталанып кетет. Анан ар дайым Айгеримди сагынганда жолго же көк шиберге чалкасынан жатып көктү тиктей берет. Булуттарды, күндү, кээде түн ортосунда туруп деле эшикке чыгып короодо жата берчү. Жамгыр жааганда же кышында кардын жаап жатканын тамаша кылып жаткандан рахат алат. Кудум Айгерим да алыста буга окшоп, чалкасынан адатынча көздөрүн жумуп жаткандай. Кийин өзүнүн кызы Айгерим кошулду. Ооба, кыздуу болгонунда Баяндын сунушу менен Айгерим деген ысым коюшкан. Кызы экөө кошулуп жамгырда суу болуп жата калышчу. Эмне кылаарын билбей отурган Арман телефонду алып бирөөгө чалды. Баян, келчи сен да. Мен кыйналдым. Энем жакшыбы, Арман? Айгешаны ала кел, бул жакта жардам керек. Эртеси күнү кайрадан ооруканага барды. Алгач эле Айгерим жаткан палатага баш бакты. Өзүн күткөндөй керебетине даярданып отуруптур. Эмнеге кече кирбей кеттиң? Арман таң калды. Эч нерсе болбогондой өзүн карап турган Айгеримди карап турду. Колу менен жанына кел дегендей көрсөтүп койду. Арыктап, кичирейип кетиптир. Бир гана көздөр ошол бойдон. Сүйүү менен камкор тиктеген өзгөрбөптүр. Анан мээримдүү чыккан жумшак коңур үнү. Жылдар анын бул сапатын жууп кетире албагандай. Сен билдиңби келгенимди? Ооба, атүгүл даярданып күткөм. Казакстанда мыкты хирург Сейитов Арман Бекенович келет имиш десе, анан экөө тең күлүп жиберишти. Сен жөнүндө көптөн бери билемин, Арман. Ар бир ийгилигиң жөнүндө уккам, кабарым бар. Кубанат болчумун. Өткөн бул жылдар бою мен сенин жаныңда сен менен жашадым. Кантип, кимден дейсиңби? Ал мааниге эмес. Айгерим, мени кечир. Жок, сен эч нерсе кылган жоксуң, мен сенден капа эмесмин. Айтчы, эмне мынча кеч келдиң ооруканага? Ушунча өткөрүп жибердиңби? Кыз уртунда жылмайып сүйлөп жатты. Сен кеткенде мен капа болдум, бир ооз сөз айтпай кеткениң үчүн. Мамам себебин түшүндүрмөкчү болду, бирок укпай койдум.
Айтпа дедим. Соолуп канча жатканымды деле билбеймин. Сенден кийин ыр да жазбай койдум, таштап салдым. Анткени мен ырларды сен үчүн жаратат элем. Бирок кыймылдоо керек да. Окууга тапшырдым, чет тилдер бөлүмүнө. Кыйратып деле окубадым. Жашоом түсүн жоготуп алгандай. Мамамдар Дастан менен тааныштырып турмушка чыктым. Жолдошум жакшы адам, бир кызыбыз бар. Ошол кызыма кош бойлуу экенимде туубаса бир бөйрөгүм жок экенин айтышты. Андан соң төрөй албадым. Кудай минтип эрте жанымды аларын билген үчүн болсо керек, дагы кайра бала бербеди. Кийин кантип жалгыз бөйрөгүмдү оорутуп алганымды билбейм. Билгенимде кеч болду. Анда деле баарына айтып кыйнагым келген жок. Акыры жыгылып калганымды алып келишти. Мамамдын таап алган сөзү жамгыр сууга карабай жолго жата калып, ошондон болду деп кейип жатат. Бирок андай эмес да. Айгерим мен Армандын көздөрүндөгү тамчылап жаткан жашты колу менен сүрттү. Экөөбүздүн апабыз бир болгону менен биздин сезим башкача. Сен билдиңби? Ооба, мага бир күнү электрондук почтама кат келип түштү. Жубайың Баян экен. Сен жөнүндө андан угуп турчумун. Ал мага баарын түшүндүрүп айтты. Мамамды да күнөөлөй албадым. Ичимде гана сактадым бул сырды сага окшоп. Баян? Ооба, жубайың. Дүйнөдөгү эң жакшы аял. Кичинекей Айгерим жөнүндө да билемин. Силердин жамгырда суу болуп жолдо жатканыңарды да билемин. Бир гана Баянга оорум жөнүндө айтпадым. Экөө сааттап сүйлөшүп отурушту. Эмнелер айтылып, эмнелер сүйлөнбөдү. Айгеримдин бир убактары капкара болуп, кулпуруп турган чачын алып салышыптыр. Кеч киргенде гана өзү уколун жасап, Айгерим уктаганда гана чыгып кетти. Турдалиеваны жакынкы күндөргү операцияга даярдоо керек. Арман Бекенович, донору жок али. Донорбу? Мына мен болом донор. Макул, бирок организм өтө алыс жолго чыга албайт. Организмин да көтөрөбүз, кан куябыз, мен берем. Бул бүт каражатын төлөймүн. Өзүңүз окудуңуз го картасын, кечигип калдык. Жок, ал жашайт. Арман, өз ишинин мыктысы, хирург, медицинаны суу кылып ичкен доктор Айгеримге кеч болуп калганын билбейди дейсиңби? Жок, көрүп турса да, сезип турса да таң албай жатты. Ал жашайт деп сыртына чыгарып да, ичинен да кайталап жатты. Биз экөөбүз, сен жана мен, биз экөөбүз. Сүйүүбүз бир, бирок башка бүлөбүз. Кыялдарда, жомоктордо бир болуп, ал жашоодо эки жолдо жүрөбүз. Сен жана мен, ай менен күн сыңары, жаралып жуп бир карыбас сапары. Бир бакытты тапкан менен кечиктик, экөөбүз тең эки үйдүн чырагы. Сен жана мен, окшоп жерге асманга, алыстык бар арабызда, эх канча. Сен жана мен болуп деңиз жээктей, эңсөөбүз бир, тагдырыбыз ар башка. Палатага кирген Арман бош керебеттин үстүндө жаткан барактагы ырды окуду. Баян менен кызы келип, бир күн келе албай калган эле. Айгерим чыгып кетиптир. Бүгүн Баянды ээрчитип кирип келип минтип таппай калышты. Үйүнүн дарегин деле билбейт экен. Шалдырап керебетке отура кетти. Колундагы кагазда жазылган ырды кайра окуп жатты. Арман Бекенович, эмнеге кетирдиңер? Палатага кирген медайымга кыйкырды. Өзү баш тартты. Туугандары үйгө алып кетебиз деп көнбөй. Андан ары сөзүн уккан да жок Арман. Ооруканадагы картасындагы дарек боюнча издеп келишти. Баары ушул жерде экен. Ыйлап жүргөн айым Арманды көрүп чочуп кетти. Сен кайдан? Айгерим кайда? Жооп күтпөстөн эле төркү бөлмөгө өтүп, кыңкыстап үн чыгара араң дем алып жаткан Айгеримге жетти. Алка-шалка терге түшүп, онтоп жаткан кыз кургап кеткен эриндерин бүлк эттире жылмайды. Карачы, кимди алып келдим? Баян сени көргөнү келди. Эмне чыгып кеттиң? Азыр мен. Арман шашыла ала келген уколду даярдап жатты. Эми гана кыздын колуна саярда Айгерим токтотту. Алсыз башын чайкады. Ушул маалда эшикте дыбырап жамгыр төгүп баштаган эле. Эшикке алып чык. Эринин алсыз кыбыраты ушуларды айтты. Арман дароо кызды так көтөрө короого алып жөнөдү. Ызылдап жаткан адамдарды Айгеримдин жолдошун Баян токтотту. Апакай узун көйнөгүнүн жеңинен арык ичке колдорун чыгарып, Армандын мойнуна илди. Дароо короонун бакчасына алып чыгып, кызды жапжашыл шиберге жаткыра, өзү да чалкалай жанына катар жатты.
Жамгыр улам күчөп нөшөрлөп төгүп жатты. Экөө үн сөзсүз жүздөрүн жамгырга тосуп жата беришти. Армандын көз алдына Айгеримдин алгач ирет көргөнү келди. Кызды карады. Нурдуу болгон аппак жүзү, кырдач мурду, узун болуп кайрылган кирпиктери титиреп жатат. Армандын колун катуу кармап, бирдемкелерди сүйлөп жатты. Нөшөрлөп жамгыр төксө, күлкүмдү уктоогушунан, өзүм болсо булуттарга жашынып карап турам. Дирилдеген эрини токтоп, жумулган көздөрүн кайра ачпады. Бышык кармап турган колдорун акырын гана кое берип, башы бир жака шылк дей түштү. Арман үнсүз жатты. Жаап жаткан жамгырга кошулуп көз жашы куюлуп, өзү да ушул жамгыр менен жерге сиңип жок болуп кеткиси келип турду. Качан ал кыйкырганда гана Жанатан экөөнү күзөтүп тургандар чуркап келишти. Кыздын жансыз денесин үйгө алып кирип кетишип, Арман турбай калды. Ошол калыбында жата берди. Баян келип чөгөлөй отура, колунан жөлөп жатканда ордунан козголду. Ошол сейил бактагы ошол селкинчек. Арман менен кызы Айгерим отурушат. Бир убакта кызы эки колун жазып, башын артка чалкалата, эки утун алдыга созуп күүлөнүп баштады. Экиге өрүлгөн чачтары желге учуп, ан сайын кыткылыктап күлөт. Папа, карачы тиги булутту. Эмнеге окшоттуң? Коёнго. Экөөнүн сезими башкача болчу. Алардын ортосунда бир туугандыктан да, сүйүүдөн да күчтүү өзгөчө сезим жашайт. Көзгө көрүнбөс, үзүлбөс жиптер менен бири-бирине түбөлүк байланышкан. Сүйүктүү окурманым, сиздер менен дагы бир бул чоң жана жалган дүйнөдөгү кичинекей, бирок чын сүйүү баянына күбө болдук. Өз баянын мага айтып берип, чыгарма жазуума уруксаат берген каарманыма бактылуулук каалаймын. Окуя көркөм чыгарма катары сүрөттөлсө да өзөгү чындык. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө бакыт жана тынчтык каалайм. Жаңы чыгармалар аркылуу амандашканга чейин. Сиздерди терең урматтап, жалгызым Назик.